Ага салам салаваттарды жолдомокчубуз. Биздин бүгүнкү жагымдуу маанай уктуруусу Түз эфирде Насихат радиосунда өзүнүн уктуруусун баштамакчы. Бүгүн биздин берүүбүздүн коногу Пери этно ишканасынын жетекчиси Перизат Тойчубекова эжебиз бүгүн биздин конокто студияда. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Маанайыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Ооба, сиздердин чакырууңуздарды угуп элем. Келүүнү чечтим. Чоң рахмат. Бүгүн биз айымдарга дагы ар түрдүү кеңештерди дагы берип кетмекчибиз. Андыктан уктуруудан да алыстабаңыздар. Сөздүн башында эле ушул ишкананын негизи кантип баштап калгансыз? Ушул тууралуу сөз баштасак, андан кийин маекти Руслан бермекчибиз берсе. Хорошо, жакшы болот. Ишкананы 2014-15 жылдары түзүп баштагам. Башында албетте үйдөн баягы интернет дегенде ал убакта көп колдонбочубуз. Анан бара-бара ошо интернет тармагына чыктык. 2 киши болуп баштаганбыз, 4 киши болдук, анан 8 дегендей. Ошентип анан элдер биздин кылган иштерибизге кызыгуусу артып, анан азастан көбөйүп атып, азыркы учурда Кудайга шүгүр. Бирок бизде баягы ишканада көбүнчө надом дейт. Үйдөгүлөр менен иштешебиз. Үйдө отурган айымдар менен. Бул абдан ыңгайлуу. Себеби мен өзүм да бир убакта үйдө отургам, бала менен. Анан жолдошуңа жардам бергиң келет, акча тапкың келет, баягы баарын эле сурай бербей. Өзү дагы жаш эрметтерге баягы акча көп талап кылынат. Жаш балдарды билесиздер да, даже кийимдери чоңдордукунан кымбат эмеспи? Анан ошол максатты көздөп көбүнчө үйдө турган айымдарга жумуш менен камсыз кылууну максат көрдүм да. Бирден бир максат. Анан көбүнчө апалар эрте пенсияга чыгып кеткен же кандайдыр бир себептер менен иштебей калган. Ошондой анан ошолорду максат көрдүм. Анан бизде жумушсуздук болуп, көп айымдар үй бүлөсүн, бала чакасын таштап, чет жака иштөөгө аргасыз болуп атат. Ошолорду жумуш орду менен камсыз кылуу бул да чоң максатым болду да. Себеби билбейм, балага жакынмынбы же кандай, ушу балдарды таштабай, хотя бы мындай балдарды чоңойтуп анан дагы жумушка кетсе деген мындай үмүт койдум да. Ошол Кудайга шүгүр, азыр жалаң айымдардан турган коллективибиз бар. Надомдор менен кошкондо ошо 30-40 тегерегинде айымдар менен иш кылып келебиз. Билинбей көп экен да. Ооба, надомдорубуз көп. Максатыңызды бирден бири да аябай жакты. Өткөндө да бир ушул айымдар чакыргансыздар, ошолду айтты элем мындай. Айымдар ошол убакта да балдардын жанында болсо деген деп, жанан негизи ушул кол өнөрчүлүккө болгон мындай махаббат дейсизби же сүйүү дейсизби? Ушул канча жашыңыздан башталган негизи? Мен төрөлгөн эле апам чоң чебер болгон. Төрөлгөн эле ошонун арасында чоңоюп келе жаттым десем жаңылышпайм. Бирок атам болсо эми аны баягы кесип катары көрбөй, атам баягы бухгалтер, банкта иштешиң керек кызым деп ошол жака тапшырткан да. Мен өзүм билимим, ошон улуттук университетти бүткөм. Банк иши боюнча. Анан кандайдыр бир учурда бул иштен алыстап кеттим да. Кесибим менен иштедим. Кесиңиз менен иштедиңиз? Ооба, банкта иштедим, бухгалтер болуп иштедим. Көп эле мындай эме жыл болуп калды ага да иштегениме. Анан балалуу болдук дегендей, баягы аял кишинин чоң эмеси биздин эмебиз эме да, жашоого келген парызыбыз бул үй бүлө куруп, уул кыздарды тарбиялап дегендей. Анан ортодон кандайдыр бир үзгүлтүк болду, анан болбой эле кийин кайра эле ушул жака жүрөгүмдү тартып туруп алды да. Анан кайра кайтып келдим десем болот. Баары бир мындай ушу менен чоңойгонуңуздан таасири да болсо керек да. Негизи алгачкы эмеңиз ошол үйдө отурганда пайда болду да. Ооба, үйдө балам менен отурганда мен өзү баягы бирөөнүн кол алдында иштегенде эртеден таң эртеден кечке дейри баягы балдарым каралбай, анан 4 балалуу болгондон кийин балдарга көбүрөөк көңүл буруш керек болду. Анан жолдошум кичине сүйлөнүп баштады, эми эркектердикин түшүнөсүздөр да. Анан ошондо ойлонуп баштадым өзүмчө иш кылайын депчи. Бирок бир жаңылыштык көрсө, баягы бирөөгө иштегенде эртең менен 9-дан кечке 8-ге чейин же 7-ге чейин иштеп, анан ошону мен эме көрчүмүн да, жок үйгө көңүл бурулбай кал деп. Өзүңө иш кылганда мен эртең менен 9-дан түнкү 11-12-ге чейин иштедим десем жаңылышпайм, баягы ишкананы бутка тургузуу үчүнчү. Анан азыр эми Кудайга шүгүр, үй бүлөмө кичине убакыт тауып, баягы бир нукка салгандан кийинчи. Бирок баягы
бардык жакта конкуренция, бардык жакта ушундай тоскоолдуктар болот эми бизнестечи. Анан ошолордун баардыгын кичине эме кылыш үчүн чындап эле баягы бир суткада почти 14-15 саат иштөөгө туура келди. Бул алгачкы жылдары болсо керек. Ооба. Үйдөн баштадым, үйдө ошо бир комнат, анан 2 комнат, анан ушинтип атып, анан кийин цех салып. Бир иштерди баштаганда дайыма эмоциялар коштолот эмеспи? Биринчи заказыңыз эсиңизде болсо керек азыркыга чейин. Ооба, ошо төшөккө биринчи эле эметкенде өзүм эле уялбай, жол анда интернетте, инстаграмда билбейт элем, анан WhatsApp'тан эле ар кимге жөнөтө баштадым. Ушундай иш баштап атам, тигиндей мындай деп курактарды көрсөтүп, анан тааныштардан түшө баштады. Албетте биринчи заказым эсимде. Биринчи жолу бир 1 жылдан кийин $1000 заказ алганда мен үчүн абдан чоң болгон. Бул канча убакыт иштегенден алып атасыз? Где-то 1 жыл иштегенде ошо $1000 биринчи жолу заказ алгам. Даже ушул жумада заказ болуп калса экен деп ушундай аракет кылып иштеген күндөр деле болгон. Деги эле бизнесте эми кыйынчылык болбой койбойт да, баардык эле тармакта. Мен мындай баягы бизнесте жүргөн, бизнес чөйрөсүндө жүргөн адам катары буну сезем. Бир гана аракет, Аллах Тааламдын колдоосу эң биринчи, анан аракет, анан сүйүү. Ошол жумушту, ошол ишке болгон сүйүүсү. Сүйүү менен гана жеңип кетсе болот да. Чынында эле бир ишти эгер айымдар баштаар алдында турган болсоңуздар, Аллахка тапшырып эле бисмилла деп эле буюрса баштай бериш керек да. Аракет болсо буюрса арты башталып кетмекчи. Негизи эле айымдарга ушул жаатта кандай кеңештерди берет элеңиз иш баштоо жаатында? Эң башкысы дагы да кайталайм, Аллах Тааламдан. Анан кийин ал жумушту сүйүш керек да. Ал жумуштан эс алыш керек, ал жумуштан кубаныч алыш керек, рахат алыш керек, мындайча айткандачы. Анан жок кыйналып, анан андай жумушту элестете албайм. Мен өзүм деле мисалы бухгалтер болуп иштеп жүргөндө мындай кыйналып деп айтпайм, бирок ал жерден өзүмдү таба албачымын да. Мындай вакуумга салып койгондой эле мен мындай мага жетишпечи да. Дайыма жанагы эмеге салып койгон, вакуумга салып койгон аба жетпегендей болуп эле өзүмдү мындай таба албай эле, кыйналып эле. Анан кийин эгерде баштай турган жумушуңуздар өзүңүзгө жакса, анан чын жүрөктөн кылсаңар, калган өзү эле уланып кетет экен да. Аракетке берекет дегендей эле. Аракет кыла берсек, буюрса өзүнө унат түшөт деп коёшпун. Сиздер көбүнчө өңдөр менен иштейсиз да, анан кийин светтер менен, мисалы түстөр менен иштейсиз. Анда кайсы түс сизге көңүлүңүзгө көбүрөөк жакын? Эми цвет дегендей баардык эле иште изденүү керек да. Мен дагы айбай изденип, азыр мисалы үйлөрдү жасатканда дизайнерлерге кайрылып атышпайбы? Анан мен ошо дизайнерлердин иштерин айбай карап, анан түстөр боюнча дагы интернетте эле мындай эми жаңы баштайм деп аткандар мисалы ага акча керек, арка берекке деши да мүмкүн да. Жок, андай эмес. Мен мисалы эч кандай деле курска барбай эле башында ошо интернеттен эле түстөрдү изучать этип баштадым да, изилдеп. Анан кийин ошол жана дизайнерлердин үйлөрдү жасап атканын көрүп, ушул үйлөрдү жасап атса, значит биздин төшөктөр да ушул үйгө төп келишиш керек. Үйлөр светлый болсо, кызыл тазыл кылбай, мындай ошол түстөргө окшош айкалыштырып, ошол эмеректерине, ошол айнек терезелер пардаларына ылайыкташтырыпчы. Ошол изденүүнүн артынан эле ошо кардарларыбыз көбөйүп, кардарларыбызга жагып ошондой болду да. Анан баштайм дегендерге дагы бир айтчу нерсе, ошо коркпош керек да. Анан көптөр ойлойт, ой ага акча керек да, анан баштап алгандан кийин боло беришет. Сиз болбосо канча менен баштагансыз негизи? Мен ошо бухгалтер болуп иштеп жүргөндө өзүмө бир $1000 жетпеген акча топтоп койгом да. Анан кийин жолдошума айттым, ушундай баштайын деп атат элем десем деген, ал көп көңүлдөнгөн жок. Анан кийин мен ага айтпай эле, жолдошумдан эме кылбай эле өзүм эле баштап алдым. Ошо $1000 биринчи жүн тыта турган машинка алдым да, пахта тыта турган машинка алып эле, анан ошо көчөгө эме жарнама илип койдум. Эски времянкабыз бар эле. Анан мен эме байкап бир жолу өзүм үйүмдө төшөктөрүмдү жаңыртайын деп баягы жүн туткан эме жерге барсам деген эле ошол жерде очередь да. Анан кийин очередь болгондо дагы бир жума эмес, бир айга чейин болуп кетет экен да. Анан кийин
карабай ушунча эме значит сруталап бар экен деген ой кеткен да. Анан ошондон улам жун туткан машинканы алып анан коюп баштадым. Абдан чаң жумуш бирокчу. Анан ушинтип башында өзү элдерден эски төшөктөрүн гана жаңыртуу менен баштаганбыз. Өзгөчө этажкада жашаган кардарлар, эми бизде этаж үйлөр көп да. Ыңгайлуу экен да, баягы үйүндө чаңыбай эле алып келип коет. Биз өзүбүз сөгүп, албетте ага да кичине акча кошуп алчубуз. Жуучусун жууп, тазалап, салып, анан кабып, алар жаңы төшөктөй кылып алып кетишчү да. Анан пахтаны өзүм эле тытып, абдан чаң жумуш ошентип баштаганбыз. Анан бирок биздики баягы тамдардын арасында болгон үчүн кийин кошуналарыбыз кичине эметип нааразы болгон үчүн пахтаны 1-2 жылдан кийин токтотууга туура келди. Башкасын улап кеттик да. Бирок аз деле колдоносуз ал аппаратыңызды. Жок, ал аппаратты колдонбойм. Ал аппаратты сатууга туура келди, себеби биздики ошо ал аппаратты мындай энирээк жерге коюш керек экен да. Ошондон улам чаң чыгат, абдан чаң жумуш. Бирок өзүм эле ошол жакта туруп, анан бир жолу ошо досторубуз келип калып, конокко кетебиз. А мен болсо пахта тытып атам. Бетим баары чаң, анан кийин аларды кетирип, анан кийин жууп тазаланып алып бара болсом, апей сени ким тааныйт? Жаңы эле чаң болуп иштеп атканда, эми ушундай нерселер да баштан өтөт. Бунсуз болбойт да. Кыйынчылыктын артынан сөзсүз жакшылык бар деп коет эмеспиз. Анан ошондой нерселер басып өткөндө ишиңиздер мындай даамдуу болуш керек да. Ошонусу менен дагы кызык болсо керек. Анан сиздики мындай эксклюзив токой же сиздин подачаңызда эч мындай бир эмеси, көбүнчө ошо курактарга көбүнчө басым кыласыздар да. Ошо курак кантип башталган? Өзү мен куракчымын. Мен мисалы азыр кийим жатын деле кошуп келатабыз, бирок мен өзү кийимден белдемчи гана теге алам да, калганын мындай бычык койсо тегем, бирок мындай эметпейм. Ошон үчүн ачык айтыш керек, мен куракчымын. Курактын түрлөрүн өзүм эптештирип, жөндөштүрүп, жаңы кичине жан берип дегендей, бурда курактардан кандайдыр бир жаңы түрлөрүн да чыгарып, ушинтип атып, анан кийин куракты көбөйтүп кеттик. Курак, эми мурдагы курактардан биз түрүн көбөйттүк, анан размерин. Мурда курактар чоңураак кылчу эле да. Кичирейтип, түрлөп атып, анан кийин ошо кардарлардын табитин табууга аракет кылдык да. Ошонусу менен да калк арасында, эл арасында ошонусу менен да мындай таанылгансыз дегеним да, курак менен. Ой, элдер болбой эле, бул биздин каныбызда бар нерсе да. Көптөр айтат, бирөөсү чоң апамдын, бирөөсү болсо чоң апамдын үйүндө болчу эле деп, баягы жүрөккө жакын нерсеси болуп, анан ошондон улам дагы элдердин колдоосу көп болуп кетти го деп ойлойм. Себеби бул баягы биздин балалыкты элестетет, биздин апаларыбыздын ошентип кармап отурганын элестетишет. Ушинтип турчу эле үйүндө апамда ушинтип чоң тайнем, чоң апам деп небере чөйрөлөрдөн бери келип эстеп, анан ошону буйрутма берип кетишет да. Балалык деп калдыңыз, ошо балалык күндөрүңүз тууралуу кичине айта кетсек. Балалык күндөрдөгү окуялар азыр эмелер, мына таасирлер, сезимдер ушул курактарыңыздарда да катылган болсо керек. Эми ал убакта мындай болду да, биз өзү чоң үй бүлөдө чоңойдук, анан атам тала, мал кeel көп бакчу эле да, кармачу эле. Анан мен болсо ошол жумуштардан качып эле апамдын жанына келип, жылуу үйдө курак курап отурганда, анан апам дагы мага жардам берет деп, анан ошо сыртта жумуштардан качып, үйдө жумуштарды кылып атып эле, ошондон улам анан кызыгуу артылып кетти да. Анан ооба балалык кез ошо менен эле мындай айкалышып чоңойду десем жаңылышпайм. Апам, биз 11 тууган болчубуз. Апам күндүз баягы тирлик жумуштардан бошобой, анан кечинде бизди уктатып коюп, анан машинкага отурар эле да. Ошо азыр ойлоп көрсөм ушунчалык, эми ал убакта жашоо ошондой болчу да. Кандай гана жумуштарды бүтүрүп, азыр биз анын 1/10 деле бүтүрүп кылбайбыз го. Баягы заманыбызга Кудайга шүгүр, баардыгы жеңилденип калган заман. Анан ошолордун баарын санап отурсам вообще көп жумуш да. Анан ошонун баарын бүтүрүп, анан дагы түнү отуруп, курак курап, төшөк тигип, балдардын баарын уктатып коюп, анан мындай кыш башталды, биз шырдакка отурчубуз, жайкысын ала кийиз. Ошо 10 балама деп эле ошо шырдакын түрлөп, ала кийизди түрлөп жасап, ошолор менен эле чоңойгом да. Ошолсо мындай балалык кезим ошолорду гана элестетет. Бирок бир туугандар арасында сизге окшоп куракка жакындары барбы? Жок, апамдын кесибин мен эле алып кеттим.
бирок улуу эжекем бар, чет жакта жашайт. Ал дагы ошо апамдай болуп эле эч кандай лекал жок, эч кандай сантиметр жок эле. Апам ошондой эле да. Карыштап эле бизди алып тургузуп эле карыштап ченеп эле, анан кийин чыптама, белдемчи өзү талас жергесинен болуп, таласта белдемчини түрлөп кийебиз да, жайкысын, жайкы, кышкысын, кышкы калың дегенде. Конок болсо жана суусар басылган, анан баарыбызга ошентип белбекен болот деп, анан жолбосо жанагы өпкө жылуу жүрсүн деп чыптамаларды ошо карыштап эле тигип койчу да апам. Эч эме лекал жок эле, тебетейдин түрлөрүн, анан улуу эжемде ошо бар да, улуу эжемде ал дагы ошентип карыштап эле бирдемкелерди тигип коет, бычып коет. Эч билими жок элечи, бирок кесиби башка. Анан мен алып кеттим, бирок мен антип бычпайм. Мүмкүн мындай именно ошол жака отурсам бычып кетмекмин. Мен бир гана бул жагын көбүрөөк багыттап кеттим да, төшөк жагынчы. Төшөктүкү дагы өзүңүз да айтып калдыңыз, мындай кардары дагы көбүрөөк келет, заказда чоңураак түшөт дегендей. Анан кийин төшөктүкүн дагы ошол төшөктөрдү дагы бир ошо өзгөчөлүгүңүз, ошо курактар менен өзгөчө болуп кеткенин баса белгилегим келип атат да. Төшөктөрдө ошонусу менен кызыктар болот. Анан кийин жаңы үй бүлөгө дагы бир мындай махаббат тартуулайт, сүйүү тартуулайт дегендей. Анан жакшы ата энелердин ошо кардарларыңыз арасынан бир жакшы отзывдарды угуп калганда, мындан да көбүрөөк иштегенге, мындан да көбүрөөк жаңылануу киргизүүгө бир аракет башталса керек да. Ошо адамдардын жакшы сөздөрү сиздерге кандай дем күч берет дегендей. Албетте, абдан бизге канат катары эле да. Эле көкөлөп учкубуз келип калат. Бирок критиканы да туура кабыл алам, себеби ансыз болбойт. Иш болгон жерде катачылык да болот. Аны моюнга алам. Кээде кыздарым шашып атып, мындай кылып коет. Анан могу бизде бир эмеси бар да, баягы татаалдыгы биздин жумушта. Кээ бирөөлөр мисалы чыгарып коет 10 түр. Ушул түрлөрдү гана тигебиз, ушул түрлөрдү гана повтор кылып депчи. Биз болсо жок, биз улам жаңы чыгарганга аракет кылабыз дагы. Анан ошол шартта бизде жумушубуз татаалыраак. Жаңы дизайн чыгарганда кардардын жана айткандай бөлмөсүн карап, ошого айкалыштырып, эмеректерин, пардасын, обойлорун, потологунан бери көрүп, анан ошого тигип бергенге аракет кылабыз дагы. Ошол убакытты көбүрөөк талап кылат. Колду да көбүрөөк кармайт. Анан түстөрдү коюштуруп, улам тигинисин коюп, бунусун коюп ушинтип атып эме кылат да. Анан бирок кардар ошого ыраазы болуп, батасын берип, ушинткөндө ушунчалык ыраазы болуп, ичимен Кудайга миң ирет шүгүрлөрдү, чексиз мактоолорду айтам. Ошо адал эмгек, ак эмгек, анан дагы да болсо ошо жаңы бүлө түзүлүп аткан бүлөлөргө кылып атканыбыз дагы аябай кубандырат. Себеби алардын баягы жаңы турмушуна биз да кичине болсо дагы салым кошуп, акча болсо да, бирок биз ошого кичине себепкер болуп атканыбызга кубандырат. Чексиз мактоолорду айтам, ушул кесипти аркалап калганым үчүн. Анан алардыкынан ошол мисалы кардардын дагы табитин эске алганга да учур келет да. Алар мисалы булуң болсо деп, анан сиздер да сунуштарыңыздарды айтып, ошол менен мындай кардар менен сиздердин экөөнүн алакаңардын натыйжасында чыккан төшөктөр десек туура болот окшойт да. Ооба, кышкысын өзү жаңы дизайндар чыгарабыз. Кардар жок эле, баягы өзүбүз суроо талап кайсыга көп болуп атат, кандай болуп атат деп, анан кийин бир жаңы төшөктөрдү чыгарабыз дагы. Анан жылмалы ошо бир 4-5 дизайн чыгарабыз да, ошо менен иштешебиз. Бир гана бирөөсү кызыл, жашыл, сары, ар кандай түстөрүн заказ кылат. Анан ошо менен жайында жаңы дизайндарга убактыбыз болбойт. Анан ошо азыр панолорду да көп кошуп келатабыз. Баягы килемче, чакан. Ошо каалайт элем, ар бир кыргыздын үйүндө ошондой панолор илинип турса, эң сонун көрүнүш да. Паного болгон сүйүүбүздү тартуулайсаңыздар керек да, ошол себептен ошолой да айтып атсаңыз керек. Төшөктөн да кыйын, себеби курак канчалык майда болсо ошончолук татаал, анан баасы да ошончо жогору болот. Анан панону да ошо азыр көбөйтүп, кардарлар ушу кыргыз бөлмө кылышып, ошолорго жасап атканыбыз аябай кубандырат. Кээ бирөөлөр бирок интернет булагына чыгарганга уруксат бербейт. Эми атайын индивидуальный заказ кылып аткандан кийин деп, анан бирок ошол кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө болгон сүйүү күчүп атканы албетте кубандырат. Бул муундан муунга калган биздин мурас да. Мен буну аябай мындай баалап келем. Буну биз өчүрбөшүбүз керек, өнүктүрүшүбүз керек, муундан муунга калтырышыбыз керек деп мен ушундай мамиле кылам да бул нерсеге. Бул баардык нерселер тарыхта бар, билинбей эле мурас болот. Анан ошо кыргыздын өзүнүн каада салты уланып кетсин, ошону мындай
бир бөлмөсүн атайын арнагандар бар дегендейчи. Анан ошондо мындай кыргызга болгон сүйүүс ойгонсо керек дегенимде, анан негизи ушу кыргыздардан мен да бул суроону өткөндө да бердим эле, кыйынчылык болобу, жакшылык болобу, дайыма мындай бириге калган бир өзгөчө сапатыбыз бар да. Негизи ушу кыргыздардан өзүңүзгө баалаган, анан ушу кыргыз болгонума сыймыктанам деген бир кайсы сапатын баалайт элеңиз? Сапаттар аябай көп. Мисалга ала кетсек эле биздин эл аябай намыскөй, аябай мындай ынтымактуу. Мына акыркы эле учурдагы болуп аткан нерселер кандай, мындай мисалга келтире берсек, мындай мактанып, даңктанып айтсак да жарашчудай нерселерди кылып келе атат да. Ошол эле Баткендеги болуп кеткен, албетте ага жетпесе жакшы болмок, бирок ошондогу эр жүрөк, ошо биздин мыкты жигиттердин кылган иши кандай, мындай сөз менен айтып жеткире албайм да. Кандай гана эрдик, ошо өз жанын, жан деген кандай таттуу, түшүнө келсе, ошо өз жанын кыйып, ошо мекендеп, атай журт деп ошондой кылып, эл жерим деп кылып аткан нерселер. Анан ынтымак, жана ковид убагындагы кандай ынтымакты көрсөттү. Деги эле кыргыздын сапаттары көп да. Анан чакан эл болсок дагы ошо арасында чыгаан элдер көп. Дагы да болсо мындай өтө тааныбай кетебиз, баалабай кетебиз кээ бир эмелерибиз, антпесе эл арасында ушундай чыгаан, ошол эле чыгармачыл эл болобу, кол өнөрчүлөр болобу көп да. Ошо мен даже кээ бир кол өнөрчүлөрдү билем, мындай меники көбүнчө бизнес дагы болуп кетип атпайбы? Ушундай колунан көрү төгүлгөн кол өнөрчүлөр только ушуну жайылтам. Мен ошодон прибыль деп ал жагын ойлобойт да, мен жайылтам. Мен ушуну мындан муңга калтырам деген да кол өнөрчүлөр бар да. Ошол эле мугалимдер, эмеде университетте эжелерди тааныйм. Мен анткени көп кеңеш алам, көп акылдашам. Иш боюнча атайын маалымат алып турат экенсиз да бул жактан. Анан кийин ошолорду сыйлайм дагы тереңчи. Анан ошол эжекелердин кылган иштерин көрүп мен баа берем да. Ушундай мыкты адамдар көп. Ушундай бай адам неме кыргыз элибиз бар да. Кыргыз элибиздин жакшы сапаттарын гана айтып берели, жаман сапаттарыбыз азайсын демекчимин. Бул ушул бирден бир жаман сапатыбыз бул жалкоолук болсо керек. Сиз көпчүлүк менен иштегендиктен айымдарга мындай үйүнө алып барып бересиз деп атпайсызбы? Кээде ошол нерсе билинип калабы? Мен өзү жумушка алып атканда билбейм, мен же мага ушундай адамдар түшүп келеби, бардыгы эле мага менде иштеген адамдардын бардыгы эле мындай ушул кесипти сүйгөндөр да. Анан жоопкерчилик аябай басым жасайм. Эми бар арасында албетте, бирок мындай ошолорго түшүндүрүп, жеткиргенге аракет кылам да. Жалкоолук бизде бир гана артка тартат. Жалкоолук менен жетишпей мындай тилектер, кыялдар эшикке ашпайт депчи. Кыялдар деп калдыңыз. Качанкы бир убакта ушул убакыт кыялданган белеңиз? Же кыялдардын чеги жок болот бекен? Жок, албетте максат болгон. Бирок Алла Таалам ушунчалык мээримдүү экен, ушунчалык ырайымдуу экен. Мүмкүн мен ойлойм бир канча пайызы ушу элдерден алган батадан окшойт деп ойлоп кетем. Мен мынчалык кыялданган эмесмин да. Эми албетте иш кылсам, элдерге тартууласам, элдер мени эмгегимди деп болгон, бирок көбүнчө эле баягы сүйүп эле ошол ишти кылып аткам. Анан Аллах Таалам монтип эле берип койду десем дагы жаңылышпайм да. Мен мынча кыска мөөнөттүн ичинде мындай эмеге чындыгында көп эме кылган эмесмин, үмүт кылган эмесмин, бирок Аллах Таалам мээримдүү, ырайымдуу экен. Биздин аракетибизди көрүп анан экеселеп берди десем жаңылбайм. Ошондуктан ар бир ишти кылаарда кыздар, айымдар сүйүү менен кылсак, буюрса сөзсүз жеңиши, даамдуу болот демекчимин да. Анан кийин кайрымдуулук иштерине да катышып каласыз. Негизи ушул канчадан бери башталган? Бизде кайрымдуулук десе эле сөзсүз эле акчаны элестетет эмеспи? Мындай да кол эмгек менен болобу, башка бир өзүнүн мүмкүнчүлүк болсо эле кайрымдуулук кылганга шашылат эмеспи? Негизи эле сиздерде кандай, качандан башталып калды эле? Кайрымдуулук эми көбүнчө баягы мен эмеге эме кылам да, айтпай жасаш керек дегенгечи, анан көп эле кылып келем. Мен даже билбейм, эми өзү жана датка айымдардын эмесине кошулганым аз эле болду. Мен айыл жака көбүрөөк жардам кылам, анан кийин айыл жака кылып, анан кийин бир жолу ошо бир эки жолкусунда кайнеме айтып жөнөтүп калам да, жөнөтүп эле анан
жолдошумдун классташы бар, ошол бала менен да иш кылам, анан акча жөнөтө эле муктаждарга, чындап муктаждарга таркатып койчу деп эле ошо өзүмө милдет коюп алгам. Сөзсүз 2 айда бир, 1 айда бир мынча сумма депчи. Анан кийин антпесечи мындай жумуш менен эле, тирилик менен эле алаксып жүрүп Унутулуп калат экен дагы. Анан бизде деле эми баягы тирилик көп да. Тигиге керек, буга керек, машинканы жаңыртыш керек, тиги эле анан азыр эле тиги жакты жылуулаш керек, бул жакта анан ошентип атып эле ал нерсе калып кетет экен. Ошондуктан өзүмө милдет кылып алгам да. Анан бир жолкусунда кайныме жөнөтсөм деген эле жеңе ушу айылда эмелерге алып барсам, балдарынын соткасы сиздин соткаңыздан куртуп деп тамашалап атпайбы. Анан оюма кетти да, кой кайрымдуулук фонддорго кошулсам окшойт. Себеби алар мисалы чындыгы муктаждарга берет деген ой пайда болду. Анан ошондой, анан дагы 1-2 жолу мындай болду, мага личкама деле кайрылат, анан мен сразу эле акча которуп коем да. Анан бир жолкусунда ошентип котордум, анан репост кылып бериңиз, репост кылдым. Анан эле ал кыз айтат, эже алып койсоңуз деп. Анан мен түшүнбөй калдым да, эмнеге деп ошентсем, жок алып койсоңуз деп. Анан алып койдум. Анан дагы бир жолкусунда эме кылсам, ал мындай күнүмдүк эле окшойт деп калдым да. 2-3 жолу ушундай болуп калганданчы, анан ошондон улам кайрымдуулук фондко кошулууну туура көрүп, анан абдан жакшы, ал дагы айымдардан турган фонд, жалаң кайрымдуулук фонду. Абдан күчтүү айымдар, Венера деген эже, негиздөөчүсү. Кылган иштерин айта берсеңер, эми зор эмгектерди кылат да ушу кайрымдуулук жаатында. Мен баягы эме бир тамчы дегендей эле да, көлдөгү бир тамчыдай эле болуп калам алардын арасында. Бирок ошол жалпы жамааттын иши менен көп иштерди бүтүрүп келет. Азыркы учурда даже мечит салып атышат. Анан ошондой эмеге туура келип, анан ошого катышып калдым, эме мүнчөсүнө кирип калдым. Бирок ага карабай эле азыр деле ошо айыл жаатына кайрымдуулук кылып. Бирок ошол кирип калган себебиңиздин да бир ошол чыныгы муктаждарга жетсе деген бир максат болду да. Анан дагы могу ошол эле үйлөргөчү, карлардын үйүнө, жанагы инвалидтердин үйүнө, муктаждардын үйүнө барганда команда менен барган жакшы экен да. Эми жалгыздыгы баягы болбой эле азыраак болчу. Анан ар ким өз колдон келишинче чыгарып анан кийин көбүрөөк болуп калат. Бардыгына жеткидей кылыпчы. Ошол жагы да абдан жакшы экен. Ал айымдардан да көп нерсени үйрөнүп келе жатам. Мен мисалы ишканам чакан эле интернет магазин болгон үчүн баягы элге таанылып калып атам да. Анан алар болсо меникинен канча чоң, эбегейсиз чоң иштерди кылган эмелер, бирок интернет алар мындай массовкада болгон үчүн аты чыкпай эле, бирок чоң иштерди кылып келе жаткан айымдар да. Ал жерде канчадан бери дейсиз? 2 жылдын жүзү болот. Алар деле түзүлгөнүнө азыраак болсо керек, э? Алар ушу ковид учурунда түзүлгөн экен да. Ата машина алып берип жүргөндөрүн да көрүп калганбыз, ошолор болсо керек, жаңылбасам. Аябай көп иштерди кылышат. Негизи эле биздин кыргыз айымдары дайыма алдыда десек болот, азамат десек болот. Андан кийин ошо айымдарга өзүңүздөн бир атайын кеңеш сураган учурлар болсо керек. Кандай кеңештерди көбүрөөк билет элеңиз? Айымдарга Аллах Тааламдын колдоосу менен кандай кыял болсо ишке ашырыш үчүн эң биринчиден ошо башташ керек да, аракет кылыш керек, жалкоолукту четке кагыш керек. Анан жанагы дагы бир ката ой, ошо акча жок, анан акча жок, кантип баштамак элек, анан деп жок, андай эмес. Кичинеден башталган нерсе өзү жакшы болот, даамдуу болот, берекелүү дагы болот. Ошо баштай бериш керек да. Анан кандай максат коюп атасыз, кайсыл жаатта коюп атасыз, ошол жакты көбүрөөк изилдеп үйрөнүңүз. Сиз күндө жаңы иштер менен байланыштуу күнүгө изденүүнүн үстүндө болсо керек да. Анан негизи эле ошо пайгамбардын өмүр баяны боюнча китеп, мындай диний китептерге убактыңыз болобу дегеним да. Бош убагымда окуганга аракет кылам. 2-3 китепти жакшы мына жакын арада бүтүрдүм. Өзүм деле сторис менен көрүп калсаңыздар керек, чыгарып турам. Албетте ал жагындагы алып кетүүгө биз милдеттүүбүз. Билишибиз керек деп коесуз. Анан бала тарбиясына кирсек, негизи эле балдарыңызга кандай апасыз? Аракет кылабыз. Бирок жумушка байланыштуу көбүрөөк мындай азыраак убакыт бөлүп атам деп айта алам да. Анан аракет кылам, бирок колдон келишинче. Эми эң башкысы биздин милдетибиз бирок ошол. Ошону да унутпашыбыз керек. Үй бүлөнү татынакай түзүп, татынакай кылып алып кетүү.
балдар биздин келечегибиз. Ошондуктан өзүм кыла албасам дагы кружокторго берип, жанагы экинчи уулум Сибатта окуйт. Улуу кызым да ошону бүткөн. Ушундай мектептерге берип, аз сапат болуп аталып калды го. Анан жок дегенде ошол жактан көбүрөөк эме кылсын деп өзүм мынтип жетелеп алып барып жүргөнгө убактым көп боло бербей атат. Бирок выходнойлордо сөзсүз аларга көңүл менен өткөрүүгө аракет кылам. Мыкты тарбия, мыкты мурас бул тарбия деп коет. Андыктан балдарыбызга дагы тарбиябызды бекемдетип жүрө берели демекчимин. Негизи ошо сизге окшоп дагы ошо мисалы апаңыздан үйрөнгөнүңүздү кызыңызга же болбосо башкаларга мындай калтыруу иретинде атайын окуучуларыбыз барбы дегеним да. Өзү үй бүлөмдү айта кетсем, улуу кызым башка кесипти тандап кетти. Анан экинчи кызым ошо дизайнер, кийим жагында. Кичине кызыгат. Ооба, кызыгат. Аныкы да төрөлгөндө эле бар да, мындай кичинекейинен эле бирдемкелер тигип алчу өзүнө. Азыр ошол жаатында билим алып бүтүп атат. Ошол мен менен кошо иштешип кетет деп тилек кылып жүрөм. Ал эми курстар боюнча мен ошо атайын курак курсун баштагам. Бул эмеден башталып кетти да, карантин убагында. Карантин убагында ошо онлайн, хотя бы үйдө отуруп калбадыкпы баарыбыз. Онлайн эме кылайын деп, анан кийин интернет баракчаман дагы үйрөтүп аттым. Анан кийин курс ачтым. Ушу жайында жумуш көп болгон үчүн окутпай калам. Анан кышкысын окутуп келем. Кубандырганы албетте ошо менден үйрөнүп, анан кийин иш ачкан кыздар бар. Анан мындай деле жазышат: эже, сиздин курстарыңызды, куракты үйрөткөнүңүздү көрүп курадым депчи. Куракка болгон кызыгуу да ойгонду дегенде. Кубандырат. Бирок ошентип үйрөнүп иштеп кеткендер көп. Бул жакшы нерсе болсо керек. Себеби онлайндын мүмкүнчүлүгү, мисалы, сөзсүз Бишкекке келип окуштун кереги жок да, жаныңызда. Мугалим болгон кандай экен? Биз бир өткөндө бирөө айтты да, биздин мугалимдик ар бирибизде бар депчи, дайыма үйрөтүүчүбүз дегендей. Эми бул жерде жөн гана өзүңдүн баягы билгениңди тигилерге үйрөтүү болду максатым. Айтып атпаймынбы, бул мен кол өнөрчүлүктү абдандай чоң мурас катары кабыл алам да. Бул сонун нерсе. Буну биз өчүрбөшүбүз керек, улап кетишибиз керек. Анан устаттан шакирти болуп, мыкты куракчылар чыкты, мыкты ошо төшөктү тигип, цех ачкандар чыкты. Чоң болбосо да, бирок үй бүлөмө мындай баскан турганыма жетип калат депчи. Билбейм, мен кыйынчылыкты эле көрбөдүм. Наоборот, мен ошо кыздар менен таанышып, баарлашып, алиге чейин дос болуп калгандарыбыз бар, сүйлөшүп, мага кайра келип иштегендери бар. Ошондойлор бар да. Бул 2 жыл болуп калды да, улантып окутуп аткансыз. Мен ага чейин деле үйрөткөм, бирок мындай курс катары ошо 2 жыл эме кылдым да. Курстун ошо мүмкүнчүлүктөрү жакшы болуп атат да, айылдагылар да окуй алышат дегенди. Анан азыркы убакта көбүрөөк ошо куракка көбүрөөк басым кылгандыктан мындай кайсы жерден билим алса дагы ошол жерден аракет кылса кардар таба алат болуш керек да. Ошол именно курак жагынан. Анан ошо куракты биз курак десе эле сөзсүз чоң курак элеспиз. Майда дагы атайын ачкычка ылайыктап да бир жасаганыңызды көрүп калдым окшойт да. Ошол нерсе дагы ошо ичинде да курак катылганда, анан кийин сиз айткандай куракты көргөндө эле биз ошо өзүбүз кыргызга жакын болгондугу менен өзгөчө болот. Анан размер жагынан ошо биздики азыркылар улам кичирейип атат болуш керек. Анан кичирейген сайын коозураак көрүнөт жана убакытты көбүрөөк талап кылганы менен да кызык болсо керек. Анан көбүрөөк изденүү дагы керек болсо керек. Анан материалдар менен иштешкенде мындай хыбысына көбүрөөк басым кылсаңыз керек. Бул жагы кандай болот? Кездемелерди биз жаңы кездемелер болсо сөзсүз бир сыйра аларды өзүбүз иштетип көрүп, байкап көрөбүз да. Себеби төшөк деген ошол эле кийим деле 1 жылдык нерсе эмес да, бул эми канча жыл кызмат кылыш керек. Анан репутация деген бар. Ошол мисалы бир кардарга тиккен төшөгүбүз канча киши көрөт, канча клиент алып келет. Ошондой эме менен, стратегия менен биз сөзсүз клиент эме жаңы кездемелерди изучать этип, изилдеп көрүп, анан кийин ишке киргизебиз да. Көбүнчө эле Кытайдан алабыз, бирок жакшысын да. Анан кийин Турциядан 2 жыл былтыр магазин ачарда барып эме кылгам, ага чейин да изучать этип карап көргөм. Анан былтыр ошо дүкөн ачарда, 2-чи точкабызды ачарда барып Турциядан өзүм иштешип, азыр ошо Турциянын кездемеси менен иштейбиз.
Ошо текшергениңиздер жакшы экен да, себеби мындай кээде ишенич болбой калат да. Ойду баары тигилип даяр болуп бүткөндөн кийин мен актабай коюшум мүмкүн да. Ошол текшерген да бирден бир жакшы нерсе болсо керек. Анан магазин иштетип калдым деп калдыңыз. Ал жерден ушу жана жыгач менен байланыштуу да ушул нерселерди көрүп калдым да. Алар менен да иштешесиздер да атайын. Жок, мен экинчи ошо дүкөнүбүз мындай чоң болгондуктан мен мага окшогон эле кол өнөрчүлөр менен иш кылууга эме кылдым да, туура көрдүм. Ошол эле сандыктарды жыгачтан, кайыштан, булгарыдан жасаган ишкерлер менен, кол өнөрчүлөр менен иштешип, алардын товарларын алар мага берет, мен сатып берем да. Себеби жалаң гана төшөк менен, анан кийим менен ичин толтуруу мүмкүн эмес болуп калды. Анан ошо Турцияга барып, кыздарга сеп, ошо мен көйлө кардарларым келип эле, эми төшөнчүлөрдү алдык, эми шейшептерге тияка барыш керек, бияка барыш керек, дордойго барыш керек деп калышчу да. Анан ошолорго ыңгайлаштырып, удобный болсун деп бир жерден баардыгын алып кете тургандай кылып, ошол эле сандыктар, ошол эле жаздыгы болобу, шейшептери болобу, журкандары болобу, жана дүкөндүн фабричный эмелерчи, журкандар, ошолордун баарын бир жерден топтоп кеткенге ылайыкташтырдым да. Кудайга шүгүр, баягы кардарларыма ыңгайлуу болуп алып атышат. Жетекчиликке мындай маркетинг деп коебузбу? Башкаруучулукка өткөнүңүзгө канча болуп калды? Мен өзү айтып атпаймынбы, өзүм ошо курак тигип эле 2 кыз болуп баштаганбыз, анан кийин чоңоюп атып эле мен өзүмдүн жоопкерчилигим башка жака өтүп кетти да. Мен азыр аларга кызмат менен, жумуш менен камсыз кылуу негизги бир эмем, жоопкерчилигим ошол болуп калды. Анан кезде менен деги эле эмне керек болсо ошолор менен камсыз кылуу. Анан кардарлар менен көбүнчө өзүм иштешкенге аракет кылам. Анан дизайн. Мен ошентип атып эле акырындан жылып атып эле ошо машинкага отурбай калдым да. Кээде өзүм ыңгайсыз болуп кетем, кол өнөрчүмүн деп айтканданчы, себеби деген ошо жоопкерчилигим башка жака жылып кетти да. Анан ал жагындагы үйрөнүүгө туура келди. Азыр дагы бир курска жазылып атам. Бул эме да, ошол конкуренциянын баардыгынан эме кылып, жакшынакай туруштук берип, жакшынакай рынокто деп коет баягы, жакшынакай татыктуу товарларды сунуштоого мындай терең билим алуу керек экен да. Ал жатында дагы курстарга барып турам. Себеби көп адамдар менен иштешкенде дагы ар биринин мүнөзү болот. Ар биринин ар кандай эмеси болот да, баягы жоопкерчилиги, аябай жоопкерчиликтүүлөр бар. Жоопкерчилиги аз адамдар бар. Бир жолу чалып коюп 2 күндөн сурагандар бар деп коеңуз. Жок, өзүмдүн клиенттеримди, кыздарымды деле айтам да. Анан бүгүн бүтүрөм деп коюп, анан Кыргызда той аш көп билесиздер. Анан айым эмне болду? Анан мындай андай, же болбосо бүгүн чыгып эртеси жок, айым эмне болду? Ушундай, анан ушул жаттарда баягы психология жагын көбүрөөк окуп үйрөнүп, ушундай мындай өзү эле турмуш өзү эле мынтип түртүп, акырын эле агым менен ошол жака барып калат экенсиң да. Анан мен жетекчи болуп калгандан кийин ошол жаатын уже үйрөнүшүм керек болуп калды. Болуп калат, ар кандай кардарлар келет. Жумурткадан кыр издеген кардарлар келет кедечи. Анан кардар менен иштеш өтө эмерек да. Анан ошон үчүн ошол жагында изучать этип, анан ишти алып барууга, алып барганга аракет кылып атам да. Клиент менен иштеген дайыма оорураак да. Дайыма изденүүнүн үстүндө жүрүш керек. Алар менен дайыма жакшы мамиледе болуш керек дегендей. Анан кийин бир эме болот го. Кыйынчылык болуп, бирөөнүн иши болбой калганда, ушул ишти баштабаганымда деген бир ойлор болгонбу? Ал ойлор башында болду, себеби деген мен башында баягы жалаң эле ошону өздөштүрүп кетүүнүн үстүндө болуп, баягы мурда бирөөнүн кол алдында иштеп, анан айлыгымды жолдошум көрчү да. Анан кийин жарым жылдай акча көрбөйт. Айгана, ой, эмне иш кылып атасың, эмне кыйратып атасың, отур үйдө балдарым менен депчи. Анан ошентип баягы үзүрүн көргүчөктү, убакыт керек. Анан кийин ошол убакта албетте жолдошумдан сөз угуп аттым. Анан мурда айтып атпаймынбы, бирөөнүн кол алдында иштеп атканда кечинде 8-де келип үйгө тамак жасага. Буда болсо мен түндөп иштеп аттым да башындачы. Баштагандан кийин кой деп, жоопкерчилик алып алгандан кийин ошо ойгонуп саат 1-2ге чейин таркатам надомдорго. Кайра эртең менен 7-6-да туруп алып,
кайра чогултуп келем да, ошондо 5 саат уктаган күндөр көп эле болду. Кээде уктабай калган, түнкү 2-ге чейин иштеп, анан ошол убактарда албетте кыйынчылык болуп, анан ушул ишимдин бир эмесин көрөр бекем, ушул жакшы алып кетер бекем ушуну деп ошондой ойлор кетип атты. Жолдошум дагы үйгө такыр эметпей алды, акыры көндү. Анан бирок жакшы, этеги жакшы. Жардамдашсабы сизге? Жардамдашабы деп, эми анын өзүнүн бизнеси бар. Жолдошум стоматолог, өзүнүн эмеси бар. Анан аны жардамдаш деп деле кыйнабайм, себеби деген түшүнөм. Ал дагы бир ишкананын эмеси да, жетекчиси. Ал деле мендей кылып иш алып кетет, анда деле мендей эме бар. Ошондуктан биз экөөбүз бири-бирибизди жакшы бир эмеге келип алганбыз. Бир гана ал да мени көп эмете бербейт, кыйнай кыстай бербейт, мен дагы аны көп кыстай бербейм. Ар кимибиз өзүбүздүн бизнесибизди алып, татынакай болуп. Бирок кеңеш беришип турасыздар. Албетте кеңеш берип, мен кээде айтам, ушинтип, эми адамбыз да, тем более аял затыбыз, анан кардарлар минткенде ушинтип атат деп калам, мындай чыгып кетет да, кечинде чайда отурганда, анан кийин ал болсо эс ал, анча эле өзүңө жоопкерчилик эмете бербе, колдон келген ушул деп айт депчи. Эми кардарларга кээде колдон келип, төшөктө ошол эле төшөктү көрүп, тандап деле анан кийин мындай кылбай койсуңар, эже сиз көрдүңүз эле, ошонтиктик мына десек деле баягы эметип калат да. Анан эми ал кээде мындай да болуп калат да, кардарлар өздөрү деле айтып калат, кызга сеп бериш оңой эмес экен, улам бирдемкеси чыга берет экен. Анан биз эми бүткөндөн кийинчи ошол баягы нервный болуп жүрүп, сизге да катуу айтып алдык окшойт. Анан элдердин баары мактагандан кийин өзүмдү күнөөлүү сезип калдым. Перизат кечирип кой деп калышат. Бирок эми ушул нерселер деле канча бир мурда жылдар болчу да. Акыркы жылдар жалаң гана ыраазычылык эле болуп келатабыз, Кудайга шүгүр. Бирок ошол сөздөр дагы мындай алдыга умтулууга, каталарды оңдогонго жардам берет. Эгерде эми критиканы мен туура кабыл алам. Эгерде туура болсо да, анан кээде болуп калат, эми айтып атпайм, жанагындай учурларчы өздөрү нервный болуп келет. Тигинси жетпейт, бугунсу жетпейт, уже срок аз калды деп анан кийин келип бизден чыгарып алат да, анан кийин кайра Перизат ушундай экен, мен туура эмес эле эметип алыпмын депчи. Анан бирок акыркы жылдары Кудайга шүгүр, жанагынтип даже разы болушуп, кешик алып келип, ой жок десек болбойт. Бирдемкелерди көтөрө келишет, шириндиктерди. Анан тойго чакырат, Перизат келип коногум болуп кет депчи. Анан рахмат депчи, жок келип септи келип жыйышып, келип эме болуп кет деп. Анан албетте сонун нерсе, көрүнүш, мен ыраазы болуп ичимен жакамды кармайм. Анан билбейм, эми буюрса көп алдыда пландар бар. Алла таалам жардам менен, өзүнүн аракетибиз менен ошолордун баарын ишке ашырабыз деген тилектебиз. Азыркы сиздин жасап аткан иштериңерден да төшөктөн тышкары уже бешикке өтүп баштадыңар да. Анан ал дагы бир ушу бала жаңы төрөлүп атат. Ал дагы бир эмоциялар да. Ошолор нерселер дагы мындай улам изденүүгө эле жардам бере берсе керек да. Сиз мындай ишиңизден байкап отуруп айтканым, мындай көбүрөөк акчасына эмес, мындай башкаларга эмоция тартуулоо да, башкаларга бир жакшылыгына себепчи болуп калайын. Ушу жакшылыгында бир кичине болсо салым кошолу деген бир сезимдер болсо керек да. Анан ошол нерсе улам изденүүгө, мисалы бешик той, анан көшөгө кошуу деген нерселер улам ошондон башталып кетсе керек. Биздин ошо кесибибиздин бир жакшы эмеси ошол мындай жаңылык эметип атканыбызда, мисалы ошол сиз айткан эле бешик, жаңы үй бүлөдөгү жаңы мыркай, башына баш кошулуп атат. Анан ошол төшөктөрүбүз мисалы сеп тышкары дагы ак өргөөгө кирип атышканда буйрутма беришет да. Анан ак өргөөгө жеткирип барсак тим эле кубанышып, түстөрү дал келишип, оюндагыдай чыкса ушундай бата берип, бата менен элге көрөт деп коет го. Анан бешик жаатында болсо, бешикти баштаганыбызга көп эле болуп калды. Башында биринчи 4 жыл ушундай болсо керек эле. Анан биринчи жолу тиккенде мындай суроо талап болот деп ойлогон эмесмин чынындачы. Же биз баягы бешик той көп болуп, бешикке ошо кафеден уруп атышпайбы, ошодон көбөйүп кеттиби, билбейм. Биз может себепкер болуп дебейм, тамаша. Анан бирок Кудайга шүгүр, абдан жакшы бешикке суроо талап. Бул илгерки баягы салттардын жанданганы кубандырат. Өзү эле мындай ал нерсенин деле пайдасы көп. Медицинада деле баланын түзүлүш эмеси, сөөгү түз чоңойот, ошол эле осанкасы. Анан
тынч, кургак уктайт. Ошол убакта апа башка жумуштарды кылганга кичине үлгүрөт дегендейчи. Анан азыр жакшы, биз дагы жаңылап улам сунуштап жатабыз. Бешикке бөлөгөндөр көбөйүп жатат десек болот экен да. Бул пикир Суроо менен. талапка караганда ооба. Бул да жакшы нерсе да. Бул кыргыздын эмесин улап келе жатат дегендейчи. Анан сиз айткандай таза да болот, балага дагы ыңгайлуу, ошол убакта апасына дагы дегендей, анан уйкусуна дагы тынчыраак болот Ал деген. ошол убакыттар бар да эми, баягы бөлө десе элек Кичке бөлө эмес да окуңуз. Анткени баягы колдорун кенен коюп дагы жатыш керек, бала ойноп эме кылыпчы. Анан биз ошо бешик менен кошо эле ошо өзгөчө төрөп түшкөн айымдарга, келиндерге белдемчи абдан пайдалуу кийимдердин бири. Белдемчинде канча жылдан бери тигип келебиз. Ошо белдемчинде сунуштап келем. Азыр ошо тайнелери кыздын апасы бешикке кошуп алып атышат да. Абдан сонун көрүнүш бул дагы. Себеби мен өзүм белдемчи тагынганда кадимкидей көнүп калам да. Белдемчини чечсем, как будто мындай кийим жоктой болуп элеш, себеби белиң кадимкидей жылуу жүрөт. Почкилериң, ошол эле бөйрөктөрүңө, эмелериңе чыптамасы менен кийсем, өпкө боорлор жылуу жүрөт. Анан осанка, анан мындай катуу тартып койсо, баягы орустарда корсет деп коет го. Бизде деле ошол да, баягы тамак ашка да кадимкидей мындай жайылбай чектелипчи. Анан кийин төрөп түшкөндөн кийин айымдар билебиз да, курсактарды тартыш керек. Ошондо да катуу жардам берет да. Белдемчи боюнча да өзүнчө эме суроо пайда болуп кетти. Негизи эле ушу белдемчинин түрү менен кийилет, анан кийчүбүз атпайбыз. Бул да нерсе ошо апаңыздан калса керек да. Көбүрөөк айтып, ошонун сөздөрүн эстеп, анан ар бир белдемчини тигип атканда дагы ошо айтылып аткан ойлору, кичээки кезиктеги бир жакшы сөздөрү эске келсе керек. Анан белдемчинин азыр көбүрөөк да кийип калды окшойт, мен байкашымча, мурдакка караганда. Белдемчини өзүмдөй кооз кийим да, аялдарга арналган. Анан кийин ошого суроо талап көбөйүп, анан тойлорго, мисалы кыз узатууда кыздар, ошентип анын эмеси жайылды да. Ошентип айтсак болот менимче. Себеби мурда айтып атпайм, төрөп түшкөн баягы үйдө эле көбүнчө кийилсе, азыр ошентип жанагы тойлорго түрлөп дизайндары өзгөрдү. Кыз узатууларга аябай көп заказ кылышат. Себеби чындап эле мындай көрккө көрк кошуучу айымдардын кийими. Анан суусар баскан белдемчилерди албетте баары эле тиге бербейт. Биз ошону канча жылдан бери тигип келатабыз. Бул баягы апаларга эмек кошот да, баягы көрк. Дөөлөттүү, карлыктагы апалар. Азыр эми жаштар да кие баштады. Жаштарга деле сонун жарашып атат. Жакшы кийим десем. Ошол нерсе жайлы, башкалар алып атса дагы анан кичине болсо да ошолорго өнүгүшүнө салым кошконуңуз да бир өзгөчө рахат болсо керек. Чөйүндүргөн ошол болсо керек. 2017 жылы биринчи жолу ошо белдемчи 2017 деп ошондо көчмөндөр оюнунун эмеге конкурска катышканбыз. 2017 өтпөй калдык, бирок тартууладык, баягы элге чыгардык биринчи жолу. Анан 2018 белдемчи 2018 деп чыгарганда ошо көчмөндөргө утуп жолдомо. Анан көчмөндөргө катышып сунуштап келдик. Белдемчинин түрүн чыгарып атабыз азырчы. Аз деле бар суроо талап. Анан кийимге өткөн себеби да бирден бир ушул белдемчи болсо керек да. Ооба, айтып атам го, биринчи ошо белдемчилерден баштаганбыз. Мен өзүм себеби белдемчи тигем, апама да тигип берчүмүн. Апам уже карып, уже алдан тайып калган учурда. Анан ошо мен биринчи белдемчи деп эле чыгарганбыз. Анан кийин суроо талап көбөйүп атып, азыр эми өзүңүздөр мүмкүн интернет баракчасынан көргөндөрсүздөр, ушул улуттук кийимдерди түрлөп чыгара баштадык. Бул эми кубандырган ошо айымдардын кызыгуусу күчөп атат да. Чет жакка көп заказ беришет. Алар баягы кыргыздын эмесин сагынат эмеспи? Анан ошол жайылтып атабыз азыр. Ошон сырт жакка чыгарганда жөн гана кийим эмес, ошо кыргыздын ичине баалуулуктар кошо барсын деп бир болушунча аракет кылганыңардын бирден бир себеби ошол болсо керек да. Эми кыргыз жыттанган кийим десем болот да. Көргөндө Кыргызстанды эстеп, өз туулган жерине болгон сагыныч. Анан да мындай чет жакка мен деле кийип калам, анан ошондо деген минтетте келип, кээ бирөөлөр тартынбай бул эмне депчи кармалап көрүшүп, анан мен болсо даңктанып айтып берем, бул деген Кыргызстан деген өлкөнүн ушундай кол өнөрчүлүгү, бул курак, бул сайма. Анан алардын да мааниси бар да. Анан кийин ошентип алар жөнүндө да айтып берсең, мындай сонун да, мындай ичиңде кандайдыр бир патриоттук сезимдер пайда болуп, эмеге кирип кетем да, айтып образгачы.
Анан ошол эле сайма боюнча айта кетсек, саймаларды дагы мен ошо мурда көшөгөгө кошуп атканда, белдемчеге кошуп атканда дагы изилдедик да. Кээ бир Эмнени берет деп саймалар? ооба, кээ бир саймаларды мисалы көшөгөгө тиккенге болбойт. Жай намазга мисалы тиккенге болбойт. Ушундай эмелери бар да. Анан аны деле саят тигет десе эле монтип эле дыркыратып эле эметип эмес да. Аны дагы изилдеп, кайсыл жерге эмнени коюш керек. Көшөгө үйдө жакта турат. Ошол эле үйгө мисалы умай эне колдоп тура тургандай кылып, умай эненин эмелери бар, саймалары бар. Ошолорду кошуп, белдемчиге кандайды кошуш керек. Чексиздик, ошол бактын үзүлтүксүз болушу, ушундай эмелер. Ошолорго маани берет экенсиз да. Албетте тарыхты изилдеп келем, китептерди окуйм. Анан кардарлар дагы сунушун кошкондо анан бир жакшы натыйжалуу эмгек чыгат экен да. Кардарларга айтып бергенге аракет кылабыз да. Бул курак эмнени эметет, бул сайма эмнени түшүндүрөт. Анан алар да кубанып, үйүбүзгө ушул төшөк менен кошо же ошол кийим менен кошо ушундай нерселер келатат деп, ошондой мааниде кабыл алышып, анан кубанышат да. Бул алар да билип калат. Алар да мүмкүн баласын айтат. Бул эми бир чети баягы изилдөөнүн аркасы ошолорго жайылтуу да. Ошол эле көшөгөнүн саймасын айтып берсем, деп анан ал кызына айтып берип атпайбы? Анан кызы өзүнүн учурунда баласына айтып келгенде айтып берет дегендей. Мурастан мураска кете берет дегендей. Анан адамдар ийгиликке жетүүдө да өзүнө тиешелүү бир жакшы адаттары ийгиликке да тезирээк жеткиргенге болобу же болбосо жетелегенге дегендей. Өзүңүздө кайсы жакшы сапатты баалайт элеңиз? Чынчылдык, жоопкерчилик. Чынчылдык баягы алдабагыла дейм да. Ошо эң биринчи алдабагыла кыздар. Ошол кебес таза деп сатып атабызбы? Таза болсун. Эч качан. Кездемеси бияктыкы деп атабызбы? Эч качан. Анан жоопкерчилик себеби мен түшүнөм, кызга сеп бул септи бир жолу берет өмүрүндө. Кандай жоопкерчилик экен. Болуп калат эми жумуш болгондон кийин кичине. Бирок мен кээде мисал келтирип айтам кардарларыма, мен 1-2 күн там кечиктиребиз. Бирок кээ бир мен өзүм эле ошол мебель заказ кылганда же бирдемке кылганда сталкиваться этип калышым да. Шашпай, ой бир эле жума болду го кечиккенибизге депчи. Анан бизде андай кылбаганга аракет кылабыз. Ошол адамгерчилик. Өзү жумушта кыздардан да ошону требовать этем, анан ошондой кыздар менен иштешкенге аракет кылам. Өзү эле надомдорум деле, жумуштагы коллективим деле баардыгы мындай ошондой адамдардан турганда, билбейм, же беркиндейлер мага эметпейби, жолукпайбы. Кээ бирөөлөр өздөрү эле сезип эле жоопкерчилиги жок болсо мындай кетип калат да. Сондуктан негизи ушул жерде көп уктун адат дагы өзүбүздөгү адаттар ийгиликке жетелегенге жакшыраак жардам берет деп, жандыктан жакшы адаттарыбызды кандай бекемдеп дегендей да. Анан азыркы учурда канча дедиңиз надомницалар үйдө иштегендер? Ошо ичтеги цехтер менен кошо баардыгы 40-ка жакын бар. Максаттарыңыздын бири дагы санын көбөйтүү болсо керек. Ооба. Себеби канчалык көбүрөөк адамга иш орун болот дегендей да. Буюрса кийинки келе жаткан сезонго ошо өрөндөр менен иштешейин деген максат коюп атам. Атайын бул дагы. Себеби деген ошо өрөндөр менен иштешип, ал жакта айымдарды да камсыз кылып, алар менен жоопкерчиликтүү бир жетекчисин эметип алсам, алар жөнөтүп турса деген ошондой пландар болуп атат. Аларга да иш орун болот, ошол эле убакта алардын да идеясы колдонулат дегендей да. Себеби улам аймактарга дагы бизде билинбеген менен курактардан айырмачылык чыгып калат, кээде түстөрдөн айырма чыгып калат дегендей. Бул нерсени дагы отуруп изилдеп мындай уже билип калган болсоңуз керек. Нарындан заказ келсе, бул өңдөр болот дегендей да. Себеби билинбеген менен бизде бар бир нерсечи. Септеп болбой эле айырмачылык болот да. Кыргызстан өзү кичке болгону менен эле бул жакта башкачараак берет. Бул жакта анан ошолордо келгенде буйрутма берип атканда эле оштонсузбу, көлдөнсүзбү депчи. Айтып аткан сөздөрүнөн дагы эме болуп калат экен да, билинип дагычы, анткени өңдөрдө көбүрөөк маани беришет да. Өңдөрдөн дагы мисалы талас ошо ош жакта жуптап беребиз да, анан бул жактагылар так беришет санынчы, ошондон улам сразу эле билебиз да. Эл менен иштешкен ошонусу менен жакшы да. Анан бата менен элге көрөт деп коет эмеспи? Анан өзүңүз да баса белгилеп калдыңыз. Ошо ийгиликке жеткендин да бирден бир себеби ошолордун бир батасы болсо керек депчи. Ал эми ошондой чыныгы батага ээ болуш үчүн ошо ишиңди мындай сүйүү менен жеткириш керек да. Анан ушул баштап аткан иштерде дагы сиздер дагы айымдар ушул
дагы бир ирет айта кетмекчибиз, ишти сөзсүз сүйүү менен кылыш керек депчи. Анан биз да балдарга үйрөткөндө да ушул жасап аткан ишиңердин, кылып аткан эмени ушу кайсы ишти кылып атсаңар ошого көбүрөөк мындай болгон вниманияны деп коебузбу, көз карашыбызды дейбизби, ошого көбүрөөк маанилүү бериш керек экен деп. Жана андан кийин сиздер үйдөгү айымдар менен иштешкенде дагы алардын эмеси, мисалы убактысындагы үнөмдөөгөнгө үйрөтсөңүздөр керек да. Мисалы үйдөгү ишке жетиш керек, тиги менен жетиш керек, жоопкерчилик деген да мунун баардыгычы. Анан айымдар менен иштеш оорураак болсо керек. Негизи көбүрөөк айтышат да, айымдар менен иштеш оорураак деп. Жана сиздин иштегенде да мырзалар дагы бар, мен билгенде. Алар менен иште кандай жеңил, айымдарга караганда жеңилирээк болсо керек. Бизде ошо Кыргызстан боюнча жалгыз жигит төшөк көктөйт да. Ал бизде деп коюңуз. Ал бизде жакшы жигит, жаш, бойдок. Бул жагында реклама болуп кетти, ашат окуй. Калыс деген жигитибиз бар. Андан тоже жумушун жакшы билген. Өзү эле мен компания коллективинде баардык эле жумушун мындай мыкты билген ишкерлер, жоопкерчиликтүү. Ошонун баары үйрөтүүдөн келип чыкты да. Ооба, эми болду андай дагы нерсе. Анан ошо калыс өзү эле ошо жазып калды, мен анда эле тааныбачу экем. Ушундай Өзү кызгат болчу окшойт да. Кабыкчы кыздарым бар. Анан бизде ошо жумушта баарыбыздыкы мындай бөлүнгөн да, ар кимисинин жумушучу. Ушул дагы баягы ким иш баштайм деп атса, ошол абдан жакшы да. Ар ким өзүнүн жоопкерчиликте, мисалы түстүгүчтө, зигзагда, куракта, саймада, анан кийин кошкондо, мисалы түстүгүчтегилер кошот, кабыкта деп ар кимисин кандайдыр бир каталчылык кетсе, биз сразу эле билебиз да. Түстүгүчтөн кетти, курактан кетти деп. Ошол ал ким жоопкерчилик болсо дароо билинет деген сөз экен да. Анан ошо иш баштайм дегендерге да ошону айтат элем, потому что баягы линия баягы фабрикадагыдай болуп, ар кимиси өзүнүн жумушун алып кете берет да. Мисалы заказ түштү, курак төшөк түшсө, куракчылар шак эле блокноттон алып эле шак баштай берет. Саймачы өзүнүкүн, көшөгө өзүнүкүн, бешик өзүнүкүн, ошентип анан системаштырылган дегендейчи. Анан ошо кабыкчы кыздарым айтып калды, жакшы бала кабыйт экен, бияка келсемби деп атат деп. Анан келсин дедим, келген күндөн баштап эле жакшынакай иштешип атабыз. Чоң жүгүмдү ошол көтөрөт. Бирок убагында да сиз да каптагансыз да ошентип. Мен төшөк каптачумун, бирок мен көп каптабачымын да. Мен көбүнчө куракта болчумун. Каптап билем, бирок анан эмени айтып калбадыңызбы, атам атайын окуткан депчи. Ошонун үзүрүн мисалы билинбеген менен азыркы убакта жасап жаткан ишиңизде пайдасы тиет, анан кийин бир туура эле кеткен экен деп койсоңуз керек. Ошо нерсени ырас эле окупмун депчи. Мен ошо бухгалтерия жагын баардык иште учет керек да, сөзсүз. Антпесе артка кетип калуу бат эле. Кеде болот, ошол эле төшөк тиккен кыздар бар. Өздөрүнчөчү иш алып барып, анан перизат ушу иштеп атам. Күзүндө баягы санайт эмеспи, эми баардыгычы результатты эмете келсем эле результатым аз болуп атат, результатым жок болуп атат, же болбосо тартып эле тиягына жеткире албайм биягына депчи. Учет сөзсүз керек. Мен ошо атам окуткан билимим бул жерде дагы жардамы тийди деп 100% айта алам да, себеби ошол эле расход канча кетти. Биз себестоимость деп коет, санап чыгабыз. Мен ошо жанагы айтып атпайм, машинкага отурбай калганда мен ошонун баардыгын санап, бул жака мынча кетип атат, тигиге мынча кетип атат. Учет кылбасак, тем более биздин иште майда да, тигиге деле кете берет, буга деле. Анан ошол жагында жардам берди. Ата-энеме рахмат. Ата-энелерге шүгүр келтирип, жаңы ыраазычылык билдире бермекчибиз, себеби бир нерсенин артында дайыма жакшылыктар боло берет да. Анан сиз дагы кол өнөрчүлүк, бирок баары бухгалтерияны окуганыңыз азыркы убакта бир таасир берип атат да. Бул нерсе да жөндөн нерсе болуп кеткенде, анан жакшы нерселерибизди, кыялдарыбызды кыла берели. Анан мен сиздин маек менен отуруп байкап отурам, ошо көбүнчө максат ошол элдерди иш менен камсыз кылуу, анан жакшылыктарына бир ортокчу болуу дегендейчи. Анан азыркы учурда да ошо саймадан да тышкары шурулар менен да иштеп калышпадыбы? Сиздерде барбы бул жаатта? Биз шуруларды кийимдерге колдонуп келебиз. Баары келип эле ошо буйрут биз эми кардарга ориентировалабыз да. Бирок көбүнчөсүн эле курак кылса керек, себеби баары жакын. Кардар эмнени каалап атат? Табит эмнеде? Ошого жараша анан иш кыла беребиз да.
бирок баардык татаалдыктагы жумуштарды кыла беребиз да. Кыздарым ушунчалык иштерман, ушунчалык өнөрлөрү күчтүү, баардыгын алып кетишет да. Ийгиликтин артында сөзсүз эмгек жатат, кыйынчылык болот да. Анан кийин кыйынчылык болгондо сөзсүз Аллахка тапшырып кой дейт эмеспи? Ушул нерсе болгонбу сизде? Болгон, андай нерсе да көп эле болуп калат. Айтып атпайбы, ошол эле мисалы коллектив менен иштегенде мындай кандай десем, той аш аркы берки бир жумага суранып кетип, жок да ошо менен 2 жума. Ал сиздики эме болгон үчүн калып калат да. Мен кардарлардан буйрутма алып койгом, ошол кыздарга расчет алчы. Анан жакамды кармай эле Кудай деп эле өзүм кошо киришем. Андай учурда болот дегенде, кошо иштегенге. Билинбей эле биздин 1 саатыбыз өтүп кетти. Курактан баштап эмеге чейин бардык окшойт. Чынында эле ишти сүйүү менен кылсак сөзсүз натыйжасын көрөрүн биздин каарманыбыз дагы сөздөрү менен, маеги менен далилдеп берди десек жаңылышпасак керек. Анан ийгилик кааламакчыбыз, максаттарыңыз ишке аша берсин. Буюрса кыргыздын кыздарынын жасай турган иштери абдан көп дебейм, анын ичинде сиздики дагы. Кыргыздын жөнгөнү ошол төшөк менен калып, анан сатып акча алуу эмес, сиздерде ошол мурасты, кыргыздын баалуулуктары сакталсын, ошол уламдан улам мында мунга өтө берсин деген бир жакшы тилектериңиздер бар экен. Ошолоруңуз ишке аша берсин, ийгилик кааламакчыбыз. Да бир акыркы жакшы сөзүңүз менен берүүбүздү аяктасак. Чакырууңуздарга рахмат. Элибизде, эл жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Баарыңыздарга бекем ден соолук жана ийгилик. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Перизат Тойчубекова, Пери Этно ишканасынын жетекчиси болду. Биз сиздер менен мен Салтанат Асанбекова болдум. Кийинки уктуруулардан жолукканга чейин ассаламу алейкум.